ушул аларга дагы өздөрүнүн талапкерге кызык болгон болсо чыгып кол чогултsun, эч ким каршылык кылбайт. Бул кол чогултуу мыйзамдуу көрүнүш. Ошондуктан бардыгыбыз бул мыйзамдуу көрүнүшкө бут тоспостон bir madaniyаттуу, kültürnү кадам ташташыбыз керек. Анан мына мыйзамдуулук боюнча айта кетейин дегеним, бул кол чогултуу мыйзамдуу болсо, силер ошол Facebook'tan кээ-бир блогерлер, кээ-бир активисттер энеден түшүп сөгүп жатасыздар, маданиятсыз сөздөр менен сөгүнүп жатасыздар, түйүңө жетемин, акырыңа жетемин, токтотпоймун, андай кылып жүгүрөм, мындай кылып жүгүрөм деген сөздөр сүйлөп жатасыздар. Биз орусча айтканда по понятиям жашап калдыкпы, же мыйзам менен жашайбызбы? Мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы, же Венесуэлада жашайбызбы биз? Колумбияда жашайбызбы, же Афганистанда жашайбызбы? Урматтуу убактылуу өкмөт мүчөлөрү, Кыргызстан мыйзамдуу өлкө болгон болсо, бардык иштер укук коргоо органдарынын тарабынан каралып, кимде кандай мыйзамсыз иш аракет болуп жаткан болсо, блогерлер эмес, укук коргоо органдары караш керек. Блогерлер эле 3 күн сурок койдум, 5 күн сурок койдум, мен акырыңа жетем деген сөздөр, бул угрожающий сөздөр. Мына ушул сөздөрдү эске алып койсоңуздар. Кыргыз кырылып өлөйлүбү? Сен ал тарап, бул тарап деп кырылып өлөйлүбү? Бардыгыбыз бир кыргыз ынтымакта партия тарап болуп талашып уруштун кереги жок. Бардыгыбызга ынтымакчылык, биримдик болсун деген оюм. Assalomu alaykum урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Азыркы учурда Кыргызстанда жана Москвада ушул президенттик шайлоого талапкерлер өзүнүн мыйзам БШК талап кылган 30 000 колду жыйнап жатат. Ошондой эле биз дагы Москвада ушу Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары ар бир метролордо кол топтоп жүрөбүз. Ошолордун ичинен эле биздин эжелерибиз, мисалы, ушу эжелерибиз кол топтоп жүргөндө каяктан Садыр Жапаровдун колдоочуларыбы, кимдин колдоочулары, ошолор келип эжелерин мойнунан кармап, ушундай Садырды колдогула деп, Садыр үчүн кол топтогула деп ушуларга ушундай зордук көрсөткөн. Биз, мисалы, мен өзүм апам Адахан Мадымаровду колдойт. Адахан Мадымаровду колдоп, бул дагы эртең кол топтоого чыга турган болсо, апам кол топтоого чыга турган болсо, ушинтип келип апама бирөө зордук көрсөтө турган болсо, мен мыйзамына да карабайм, башкасына карабайм. Апамдын өзүмдүн карындашым үчүн бардык нерсеге даярмын. Ошол нерсени биздин кыргыздын балдары ушундай нерсе кылганын айтып чыккан жок. Ошо айтып чыкканды бир гана биздин Оразайым Нарматова деген кызыбыз айтып чыкты. Ошону биздин Facebook'та отурган телефон батыры дейбизби, башка дейбизби, ошолор 3 күнүн ичинде жооп бергиле, айткан сөзүңө деп атасыңар. Биздин Кыргызстанда өзү азыркы учурда мыйзам барбы? Мыйзам иштеп атабы? Азыр биздин 120 депутатыбыз дагы мындай айтканда легитимсиз отурат. 28 октябрда булардын мөөнөтү бүткөн. Азыркы учурда эл колдоп атат деп биздин Садыр Жапаров дагы ушул мыйзамдарды бузуп ардекеге кетип атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрыларым, сиздин фейктериңизби, зектериңиз дейбизби билбейбиз. Ушуларга өзүңүз кайрылып айтып коесузбу, кандай дейсиз, мен билбеймин. Ошон үчүн биз мындай кете турган болсок, мындай айтканда граждандык согуш чыгып кетиши мүмкүн. Урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары, бардыгыбыз кыргыз эли, кыргыз мамлекетте өнүгүүсү үчүн биз мыйзамды сакташыбыз керек. Ушинтип биз энелерибизди, ушундай карындаштарыбызды ушуларга жаман сөздөр тийгизип, өзүбүз акарат кыла турган болсок,
эртең кошуна мамлекетинин эркектери дагы ушул кыргыздын эркектери аялдарды колдобойт экен, көтөрбөйт экен, поддержка кылбайт экен деп алар дагы атака кылышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, биз бир тарапкердин, бир лидердин фанаты болбой, биз мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ойлонушубуз керек. Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Садыр Жапаровго жана анын кечеги Оразайымга айткан 3 күн убакыт берген талапкериге кайрылгым келип жатат. Бул Оразайым мага болушуп, мага окшогон апасы өтө эне мээримине зар болгондуктан мени эне ордундай көрүп, мага болушуп, ошол сөздү айтты. Сен аныгыны билип, анан ошол 3 күн срок койдуңбу? Ошону мен сенден сурагым келип жатат. Мен метронун алдына кол топтоого чыкканмын, Адахан Мадымаровдун колдоочусу болом. Ошол жерде Садыр Жапаровдун колдоочулары бар экен, алар документ жасайбыз дешип турушкан экен. Мен барганда сурады, эже документке келдиңизби деп. Жок, мен Адахан Мадымаровго ушундай мыйзам жолунда ар бир талапкер 30 миңден кол топтош керек деген мыйзам жолундагы ишке мен бланкага кол топтоп жүргөнмүн. Мен айтканмын, Адахан Мадымаровго кол топтоп жүрөмүн десем, кийин көп сөздөрдү айтышты, жок жерден бизге жала жапты, булар акча алган, акчага иштеп жатат деп, Садыр Жапаровду жамандап жатат деп видеого да тарткан. Анан бул жерден кеткиле деп бизди кууп жаткан. Анан мен айтканмын, бул жер бардозга бирдей жер, силердин менчигиңер эмес деп. Кийин ал бала алыстан да мага кыйкырган, кеткиле бул жерден деп. Анда дагы мен айтканмын, кийин жаныма келип жок эле сөздү айтты. Сен эмне тууп койгон жериң деп айттыңбы деди. Мен жок, андай дегеним жок, бул жер бардозга бирдей, биз мыйзам жолунда иш кылып жатабыз десем, ал кетти. Кийин жанымда бир эже бар эле, ал эже менен сүйлөшүп калган. Мен алыстан анан видеого тартып жатканымда ал бала байкап калып, келип мени түртүп, колумдан телефонду жулуп алайын дегенде телефон жерге түшүп кетип, бети талкаланган. Мен ал телефонду 16 миңге алганмын. 16 миң силерге тыйындай болсо мага чоң эле акча. Анан жүр посольствого барабыз деп ал өзү ээрчитти. Майли барсак барабыз, сен мага кол көтөргөнүң үчүн жооп бересиң деп жолдо кетип жатып телефонду бербеди. Бер телефон десем, сен неге мени урушка, кол көтөрүшкө мага акың бар десем, сени качан мен урдум деп дагы желкелеп, түртмөлөп жиберди, бирок мен жыгылган жок. Анан ошо деп посольствого кетип жатсак, ал бала бирөө менен сүйлөшкөн мен өз кулагым менен уктум. Булардын кылган иштери мыйзам жолундабы дегенде, телефондо бирөө мыйзам жолунда деген окшойт. Ошол жарым жолдон эле кайтып кетти. Бас посольствого барабыз, сен жооп беришиң керек десем, кулак салбай кетип калды. Анан мен андан ары дагы кол топтогонду кете бергенмин, өзүмдүн ишимди кылып. Оразайым ошону көрүп, мага боору ооруп, ошол сөздү айтты. Анан Садыр Жапаровго дагы кайрылгым келет. Сиздин колдоочуларыңыз ушундай энелерге кол көтөрүп, ушундай тарбияда жүргөнбү? Ушул күнгө чейин, мисалы, мен күткөнүм жок, үмүттөн кылып күтпөймүн. Келип кечирим сурашыны ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша иш тутат. Мен ошон үчүн кандай адам экенин билип, анын кечирим сурашын ушул күнгө чейин да күткөнүм жок. Бирок айтып коеюн, ушу Садыр Жапаровго ушу тарапташтарыңызды, колдоочуларыңызды жакшы тартипке чакырып, анан мамлекеттик башкарууга, журттун атасы болууга барышыңызды суранам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим жана башка өлкөлөрдөгү биздин кыргыз жердештер, баарыңыздарды бул кечеги биздин Россия Федерациясынын Москва шаарында болуп өткөн чоң чуулгандуу окуя десек да болот. Бул жөнүндө мен баарыңыздарга айта кетейин. Өтө уят, чынында. Өтө мындай ар намыссыз эркектердин кылган аракети, иш аракети. Бул баардыгыңыздарга эле тиешелүү, чыныңачы. Ушул мен айтып отурган сөзүмө да мага да тиешелүү болуп атат. Чынын айтканачы.
Бул Орозайым деген бир кызыбыз, ага чейинки энелерибиз, чынын айткандачы 50-60 жаштагы энелерибизге кайрылган бул эркекмин деп шым кийип жүргөн, мырзамын деп өзүн атаган бул уятсыздарга айта турган сөзүм. Улуу урматтуу дегенге да татыксыз Садыр Жапаров. Эгер ошончолук эле сиз чоң аттансаңыз, чоң баягы шайлоого аттансаңыз, сиз саясий жүрүш кылыңыз. Сиз бул жерде согуш эмес, жана башка жол менен эмес, черный и зеленый жол менен эмес сиз. Эгер мүмкүн болушунча сиз эгер колуңуздан келсе, саясий жүрүш кылыңыз, только легитимдүү жана партиялык и башка мыйзамдуу жол менен гана сиз барууга тийиштүүсүз. Сиз эч качан ойлоңуз, Кыргызстан ушул менен эле менин колумда, бардыгы эле менин колум менен гана бүтүп кетет деп. Бул нерсе жалган. Эч качан эч ким сизге ишенбейт дагы, жана бул нерсе болбойт дагы. Эгер сиз андай ой менен бараткан болсоңуз, жаңылышасыз вообще. Ошону айтарым, кечеги сизге тиешелүү бул жерде бир мырзалар чыгыптыр, мырзамын деп өзүн атагандар. Ошол боюнча айта кетейин. Силер эркек болсоңор эгер келиле. Мен өзүм Жалал Абад областынын Алабыка районунан болом. Атым Нурбек, фамилиям Кайназаров. Мына ушул Адахан Мадымаровдун штабында иштейм мен өзүмчү. Канча жылдан бери, 2006 жылдан бери мен Адахан Мадымаровду колдоп келем, дагы да колдой берем. Өмүрүм өткөнчө. Себеби бул Адахан Мадымаров ким бул? Эгер билсеңер, силердин садырыңарга окшогон кече түрмөдөн чыгып же кече түрмөгө кирип бүгүн түрмөдөн чыккан адам эмес. Бул ушул убакка чейинки саясий жүрүштүн кандай барыш керек, саясий жүрүш жана кыргыз эли кайсыл убакка кандай кылып кадам коюш керек деген нерсе тарыхты изилдеген адам бул. Адахан Мадымаров ошол. Тарыхын жазала турган адам. Бизге тарых жаза турган адам керек. Кече түрмөдөн чыгып мен бүгүн конституцияны окуп чыктым деген адам керек эмес бизгечи. Негизин айткандачы. Ушул нерсени мен айтарым. Ар бир нерседе ар бирибиз ойлонуп деле көрсөк болот. Садыр Жапаров, Камчик Кыдыршаевич баарыңарга айта турган нерсе бул нерсечи. Силер эркекмин деген бир шым кийген байгыларыңарды чыгарып атасыңар, фейктериңердичи. Фейк болобу, черный болобу, зеленый болобу бардыңарга айтарым. Эгер ушунчалык эле кыйын болсоңор келиле. Мына мен баарыңарды күтөм ушул жерденчи. Ошол баарыңар анчалык эле аялдарга азылып, анан Орозайым деп атасыңар, аялдарга азылып, метронун алдына чыгып атасыңар. Метронун алдына аялдарга кол салып, башка кылыпчы. Ошондой нерсеңерди токтоткула. Ушунчалык эле кыйын болсоңор, эрден болсоңор ушул жакка келгиле, сүйлөшөбүз эркекче эле. Баарыңарды күтөм. Ошол. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Могул жерде чогулганыбыз бекерден чогулган эмеспиз, туугандар. Бекеринен эме кылган жокпуз. Коомчулукка тараган негативдүү бир Акылбек деген жарандын, тартипсиз жарандын өзүнүн бир кайрылуусу боюнча чогулуп отурабыз жана ошого реакция берип отурабыз. Туугандар, мындай да кой аксагы менен 100 деп коет да. Ага окшогон балдар балким көп эле арабызда жок эмес. Ошондой эле аксакалдарыбыз дагы бар да арабызда. Кыргыздын аксакалдары бар. Ошол кыргыздын аксакалдары комментарийлерин окуганында башы көрүнгөн эле аксакал эжелер, эркектер болсо дагы ладно болчу. Эжелер менен комментарийде сүйлөшүп, жазышып, айнанайын Орозайымдын эмесине сүйлөгөн сөзүнө зектер деген болсо, элдин арасында зектер жокпу? Же болбосо ошол Садыр Жапаровдун колдоочуларынын арасында зектер жокпу? Ар бир сөз өзүнүн дарегине жетип алат. Анан зек эмес адамдар болсо, анда силердин дарегиңерге айтылган сөз эмес. Жана андай тукумдан кыр издеп, бөйрөктөн шыйрак чыгарыштын бул жерде такыр кереги жок. Эми айтайын дегеним, аксакалдар кайра эле. Аксакалдар, калыс сөзүңөрдү сүйлөсөңөр акыры. Ушул чыканактай болгон кыздын эле немесине ашатып эле комментарий жазып атасыңар, бирок силер бул кыз ушинтип чыгышына бир нерсе себеп болдубу деп ойлоп атасыңарбы? Же болбосо слепо эле чыгып алып туруп эле ушунун оозун жабыш керек деп эле бир максатта каралап шыбап жазып аткан жериңерби же? Ойлобойсуңарбы? Бул кыз эмнеге чыгып атат? Эмненин себебинен? Значит, чоң энелердей болгон
эмени эне апаларыбызды, эжелерибизди жаш балдар опузалап, нары алып барып, бери алып келиптир. Бул жер Москва болот. Дайыма биз жигиттер же башкалар дайыма алардын жанында жүрө албайбыз. Кыргызстандагыдай. Биз жумушта болобуз, башка болобуз. Бул жерде тиричилик, бул жерде жумуш. Биз начальник же болбосо свободный график менен иштебейбиз. Үстүбүздө всегда начальник бар. Жана ошолордун уруксатысыз эч жака чыга албайбыз. Ошондон пайдаланып, жанагы эмеде жүргөн жигиттер, айрым жигиттер, жигитмин деген кавычкадагылар өзүнүн жанагындай алсыз эжекелерибизди, энелерибизге кол көтөрүп коюптур. Ошонун себебинен ачууланып, ызаланып чыгып келип, ошону тыйып кой. Бул жакшы көрүнүш эмес деп Садыр Жапаровго кайрылып турган жери. Анан ошол аксакалдарга комментарийде сурандым да, айнанайын эжелер. Орозайымга ладно, достаточно уже жазып, шыбап бүттүңөр. Бирок тиги энелерибизди эме кылган калыс сөзүңөрдү айткылачы, энелерибизди опузалаган жаш балдарга калыс сөзүңөрдү айткылачы, ошолордун кылганы туурабы десем, кайра эле туруп алып туруп, жок, эме не деп коет эле, сахар черный болду, крокодил учат деди, все, крокодил учат деп эле көзүнө Орозайымдан башка эч ким көрүнбөйт да. Жок, ошол Орозайым кичинекей кыз, эмнеге өзүм турмушка чыкпайбы, башка кылбайбы, миң бир түркүн сөздөрдү айтат да. Какая разница, ким кандай жашайт? Ал өзүнүн эрки. Просто сиздерден улуу аксакалдардан, сиздерден сураныч, калыс сөзүңөрдү айтып жазсаңар, ошол жаш балдардын кылган сөзү, жаш балдардын кылган опузалаганы энелерибизди, эжелерибизди туурабы айтсаңыз десем, жок болуп кетти ошол бойдон. Экөө-үчөө. Ушул вопросту именно личкаларына кирип, жаштарын көрүп, улуу муун экенин деп, ошол калыстык сөздү, ушул вопросту койсом, эч кимиси жазган жок. Где-то бир 4-5 эжелерге, 4-5 агаларга ушундай эмелерди жазып көрдүм, сурап көрдүм, калыстык сөзүн айтабы экен. Айнанайын, хорошо, бул кызго монтип сүйлөптүр. Тиги балдар неге опузалайт? Мыйзамсыз нерсе болуп аткан жокко. Бардыгы мыйзам түрүндө колдоочуларын колдойсуңбу, колдосоң колду коюп бер деп мыйзам түрүндө сурап келсе, эмнеге Садырга эме кылбайсыңар, кол топтобойсуңар деп сүйлөп аткан, опузалап аткан жери ушудан башталып атат. Сөздүн бардыгы, булактын башы ылай каланып, ошол 2-3 глупый жанагы жаш балдардан башталып атат. Мындай калыс сөзүңүздөрдү да унутпаңыздар, туугандар. Потому что биз бардыгыбыз мусулманбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: сен туура эмес сүйлөп атасың, бирок сенин сөзүң туура чыгып калышы мүмкүн. Мен туура сүйлөп атам, бирок менин сөзүм туура эмес чыгып калышы мүмкүн деген калыстык менен жашагыла. Хадис бар ушундай. Ушул калыстыкта жашасаңар, Куран хадиске эргешсеңер, илешсеңер, ошо менен туура жашайсыңар деген сөзү бар. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен өзүм мындай прямой эфир андаймындай деген жакшы түшүнө бербейм. Бирок азыр ушул жерге келгенибиздин себеби кече бир роликти көрүп калдык. Бул жерге чогулганыбыз себеби ушул Орозайымды 3 күнүн ичинде сурок коюптур бир жигит. Күчүккө окшойт, билбейм ким экен. Сага кайрылам, башка сөзүм жок. Флаг тебе в руки. Колуңдан келсе кыл. Мына мен да сен айтам, зексин сен. Кылып аткан аракеттериң зектин аракеттери. Кто ты такой, сен 3 күн сурок койгонго? Колуңдан келсе кылып ал. Эми калган нерсени сүйлөй турган болсок, мына эжелер сүйлөдү сага. Роликтери бар. Ушул апаларды уруптур. Колуңдан келсе ошол жигиттерди сотко бербейсиңби? Кыргыздын эркек жигитисиңби? Отуруп алып, кухня-мухняда отуруп алып ролик чыгарасың. Эркек болуп, эркекке окшоп иш кыл. Колуңдан келип колдогуң келсе, консулдук каттоодон өт да барып, ошол жерден добушуңду бер. Садыр Жапаровкабы, Адыхан Мадымаровкабы, Адыхан Мадымаровко эле бер добушуңду, адам болсоң. Ошол сага сөзүм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер.
Мен бүгүнкү бул жерде чогулуп отурганыбызда өзүмдү аябай уяткарып отурам. Биринчиден. Себеп деген бул жакшылыктын негизинен чогулганыбыз чет өлкөдө жүргөндө бул башкаларга да үлгү болмок. Тилекке каршы биз андай боло албай атабыз. Бул абдан өкүнүчтүү маселе бул. Эми бул жерден мен айткым келген нерсе, мындан 3 күн мурун бул эжекебиз Анарбаева Нуриле эжекебиз бул жерден кол топтоп жүргөн. Кол топтоп баарыбызга белгилүү болгондой, Борборлук шайлоо комиссиясына ар бир талапкердин колдоочулары тарабынан 30 000 кол топтолуш керек. Бул эжекебиз кол топтоп жүргөндө ошол кол топтоо мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи деп Садыр Жапаровдун колдоочусумун деп бир кыргыз жаранынан суроо берилген. Бул суроону эмнеге берип атат? Өзү да түшүнбөйт, ал мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи. Ошол себептен берип атат. Биринчи сураган бул мыйзамдуубу же мыйзамдуу эмеспи? Биз окуя кандай болду, кайсыл жерде болду, саат канчада болду? Бүт барын сурап чыктык. Жыйынтыгында бул эжеге биз айттык, арыз жазып коюңуз деп. Арыз жазыңыз деп. Жок, энелик мээрим бар да. Ушул жерде Кыргызстанда да отурган энелер бар. Бул жака балдарын жиберип коюп, аман эсен таап, акча таппаса аман эсен койсун, аман эсен келсин деп. Ошол энелер катары эле энедин мээрим бар. Бул эжекебиз арыз жазбай койду. Ушул жердеги МВДнын Кыргызстан МВДнын кызматкерлерине да мен телефон чалып кайрылдым. Эмне кылалык деген суроо менен. Алар дагы ушундай сунуш беришти. Мыйзам талабына ылайык арыз жазып койгула, детально бүт барын карап чыксын. Эгер бунун укугу тебеленген болсо, же буга бир ушемление болгон болсо, камалсын деди. Местный полиция карап чыгат, барын видео форматтарын карап чыгышат да камап салат. Ошондой болду сунуш. Бирок бул эже энелик мээрими менен каматкысы келген жок. Бир жолу айттык, 2 жолу айттык, 3-үчү жолу жок, каматпайм деп койду. Всё. Эми бул эженин ошондой окуясы болгондон кийин видео эфирлерге, түз кайрылууларга чыкты балдар. Бул эме кылып, аяр мамиле жасап, колдоо көрсөтүп. Эми арадан 24 саат өтпөй, азыр техника өнүккөн заман экен, арадан 24 саат өтпөй, дагы бул эжени ошондой эле Ороз айымды каралап чыгып атышат. Бул эжеге мен бул жерде айтып атканым себеби, уялып атам дегеним себеби, биз ушул эжеге эркектер колдоо көрсөтүшүбүз керек болчу. Ошол эле Садыр Жапаровдун колдоочулары жана башка бул жакта эч кимди колдобойм дегендер дагы. Себеби деген чет өлкөдө жүргөндө биз айымдарды өзүбүз колдобосок, башка ким колдойт? Ким коргойт? Биз өзүбүз коргобосок, башка ким коргойт? Энелерди, карындаштарыбызды. Эгер биз намыстуу болсок, ушулар үйдө отурат эле энелер. Ушул жерде барбы эркектер? Мына бул эне балдарына ысыкынан жаап үйүндө отурат болчу. Тилекке каршы. Эркектердин намыссыздыгынан моюнга алыш керек. Моюнга алыш керек буну. Эгер эркектерибиз намыстуу болсо, прямой эфирге чыгып алып, кыздарды сотко берем дебейт. Мен Ысык көлдөн айлан болом. Арман хан дагы Балбайды зынданга салган экен. Тарыхта. Макул ал тарых. Биз ата-бабаларын жолун жолдойлук, макул дейлик. Ал эркектин эркекке кылган ошондой кыянаттыгы. Бирок азыркы эркектер аялдарды сотко берип каматам дегени бул өттө бул намыс, уят нерсе. Уят нерсе. Ошол бала, биз аны дагы билдик. Орозайым Нарматованы сотко берем деп атат. Зектер деп атасың деп. Ал бала өзү мигрант экен.
Биз бул жерде Россияда жүрсөк, Москвада жүрсөк, ал Кореяда жүрөт экен. Кореяда көргөнбүз, ал жакта да кыргыз айымдар бар. Капуста терип, пияз терип жүрүшөт. Эгер биз намыстуу болсок, ошол жактагы Кореядагы Оразайымды каматам деген жигит намыстуу болсо, ошол энелер ал жакта Кореяда полёдо эмес, үйүндө отурмак. Ошол жигитке ушул түз эфирден кайрылгым келет. Оразайым Нарматова мен макул эмесмин деген кыймылда кол топтоп жүргөндө ошол кыймылдын 7 талабы бар. Ошол 7 талаптын эң биринчиси мөңгүлөрдүн талкаланышына макул эмесмин деп. Ошол талапта жазылып жүрөт 7 талаптын биринде. Адилетсиз соттун чечимине макул эмесмин деп. Базарда энелер сарып айда музда чылада кол топтоп жүргөндө ал жигит интернет баатыры дагы эмес болчу. Ошол жигит кайдыгер болчу. Бүгүн чыгып алып каматам дейт. Жок, бул энелер, ушул Оразайым адилетсиз түрмөдө отурган Садыр Нуркожоевичти соттун адилетсиз чечимдерине бизнестин жана криминалдын саясатка аралашуусуна макул эмесмин деп чыгышкан, кол топтошкон. Ошондо кайда болчу Садыр Нуркожоевичтин колдоочулары? Президенттик шайлоонун жыйынтыгына Ак үйдүн жанына 700 кишини чогултуп алып, макул эмесмин деген калем барак 21-кылымдын куралы. Калем барак. Адилеттүүлүк менен, мыйзамдуулук менен биз талап кылып атканда макул эмесмин деп. Ошондо кайда эле? Анан бүгүн келип алып, ошол кездеги Садыр Нуркожоевичке колдоо каматам дегени бул өтө уят маселе. Рахмат. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз жери, урматтуу кыргыз журтум, урматтуу ата журт атуулдары. Биз бул жерге жалпы алдыга айтылып өткөн маселелердин бири бул өз элинен, өз жеринен, өз ата энеси, өз бир туугандарынан алыс жүргөн, улгайса эне болгудай, картайса чоң балкайган байбичи болгудай энелерибизге зомбулук, зордук көрсөткөн могул жердеги Москва жергесиндеги жердештерибизге түздөн түз ушул жерде прямой эфир аркылуу кайрылууну чечтик. Бул жерде ошол кече жакында эле шайлоо өнөктүгүнө жараша, шайлоо процессине жараша 30 000 кол чогултуу боюнча өзүнүн жумушун таштап, өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн бир туугандарын, өзүнүн уул кыздарын таштап бул жакта эмгектенип, ошонун ичинде эле өзүнүн мамлекеттик кыргыз жерине, кыргыз журтуна болгон сүйүүсү, кыргыз журтуна болгон кайдыгерсиз мамилесинин негизинде ошол келе жаткан президенттик шайлоого болгон өзүнүн салымын кошуу үчүн, өзүнүн жардамын кошуу үчүн ушул жерде энелерибиз, агаларыбыз, досторубуз, карындаштарыбыз метромо метро, районмо район, көчөмө көчө, жамгырга карабай, карга карабай өзүнүн кол топтоо иретиндеги иш чараларын өткөрүп аткан болчу. Ал жерде мен өзүм дагы Добрынский метро, бул Добрынский метрону жалпы эле Москва жергесиндеги кыргыз жарандарын бардыгы билет. Ал жерде посольство, консулдук бар. Ал жерде ушул эжеге зомбулук көрсөткөн ал балдардын бардыгын лицосун көрдүм. Ал балдар мага деле атырылган. А мен кеткенден бул эжелерге аябай эле опузалуу мамиле жасап, бул эжеге өзүнүн баягы эркектик намысын жоготуп ийген инсан катары мамиле жасагандыгы бул аябай эле бир маңкырчулук деңгээлиге алып келген деп мен баалайт болчумун. Ошонун катарындагы баягы кыргыз элинде кыз сайкалга жаңыл мырза ошондой эле улуу инсандарга теңелген бир карындаштарыбыздын бири бир Оразайым карындашыбызга кече жакында бир интернет баатырыбыз өзүнүн көкүрөк кагып чыккан, бир 3 күнүн ичинде сурап берем, кечирим сура деген. Биринчиден ошол агабызга, ошол мекендешибизге, ошол жердешибизге кайрыларым. Биринчиден өзүң туруп элден кечирим сура, журттан кечирим сура. Аял кишинин кечирим суратам деген инсандан мамлекетке болгон кайдыгерсиз мамилеси бул туңгуюк алып баруу үчүн дагы алып бара турган деңгээлде экенин дагы бир түшүнүп жетүүгө бир бизге аз эле убакыт калды.
ошол инсанга дагы бир жолу кайрыларым. Өзүң сыйың менен, намысың менен, эркектик намысың менен жалпы журттан, жалпы аял затынан, өзүңдүн ушул жарык ааламга алып келген энеңден, болочокто боло турган карындашыңдан кечирим сура. Ушул учурдан пайдаланып мен дагы айта кетерим, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз жери, барыңарга белгилүү, барыбызга белгилүү, дагы ушул 2021 жыл 10 январда боло турган бул мамлекеттеги чечүүчү бир күндөрдүн бири болгон парламенттик, то есть президенттик шайлоо болот. Мен жалпыга айтарым, биз азыркы учурда, ушул мүнөттө, ушул саатта кыргыз журту легитимсиз өкмөт, легитимсиз парламент, легитимсиз президенттик убактылуу президенттин милдетин аткаруучу инсандардын катарында жашап атабыз. 28 октябрь 2020 жыл 6-чакырылыш парламенттин күнү бүткөн, аяктаган. Алардын ушул күнгө чейинки баскан кадамы, сүйлөгөн сөзү, караган көзү, алган мыйзамы, жазган калеминдеги запастын учундагы жазылган сыягы бардыгы мыйзамсыз. Себеби БШК тарабынан кабыл алынган 20 декабрь күнү мыйзам чегинде ошол Кыргыз Республикасынын кызыл китебине жазылган 20 декабрь күнү парламенттик шайлоо болуш керек эле, аны жокко чыгартырган убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кайрыларым. Азыркы учурда кыргыз жарандары, кыргыз журту мыйзамсыз өлкөдө легитимсиз парламент, легитимсиз президенттин башкаруу системасында жашап атабыз. Менин жалпы кыскартып айта турган сөзүм, урматтуу мекендештер, урматтуу атуулдар, урматтуу журтташтар. Азыркы убактылуу өкмөт алып чыккан мыйзам бардыгы мыйзамсыз. Мен силерди чакырат болчумун, бул мыйзамды колдоп берүүгө, кубаттап берүүгө эмес, макулдуксуз, мыйзамсыз алып келинген мыйзам катары колдоо көрсөтпөөгө чакырамын. Ошонун катарында ушул президенттикке аттанган убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн өкүлү Садыр Нуркожеевке кайрыларым. Урматтуу Садыр Жапаров Нуркожеевич, сизге дагы бир эскертебиз, жалпы кыргыз журту, жалпы кыргыз атуулдарынын атынан. Сиз журтту, элди, өлкөнү экиге бөлүп жатасыз. Себебин айтып кетейин, себеби өзүңүз ошо 7 каналда, кандайдыр бир телеканалдарда, ошо 7 канал болуш керек, ошодо интервью берип айтып атасыз. Биз алып чыккан мыйзам бул президенттик башкаруунун эң күчтүү мыйзамы деген мааниде ошондой таризди алып чыктыңыз. Ошол мыйзамды алып чыкканыңызды айттыңыз дагы, ушул мыйзамга каршы чыккандардын бардыгы журтка, элге, Кыргызстанга душман деп. Анда санаңыз, мен дагы ошол мыйзамга каршы чыгам, анда мен сиз үчүн душманмын биринчиден. Бул мыйзамдын кабыл алынгандыгы мыйзамсыз. Себеби бизде легитимсиз өкмөт, легитимсиз парламент, легитимсиз президент жок. Качан легитимдүү парламент шайланып келген эл тарабынан колдоого алынган президент келгенде гана мыйзам жазылат, мыйзам түрүндө гана кабыл алынат. Ошондуктан Садыр Нуркожеевич, сизге кайрыларым дагы. Өзүңүздүн колдоочуларыңызга түшүндүрмө иретинде, кыргыз тилинде жана орус тилинде түшүндүрмө берип, өзүңүздүн колдоочуларыңызды бир тартипке келтирип коюңузду мен абдан суранат болчумун. Себеби аял киши, эркек кишинин айырмасына барбаган айрым бир айбандар интернет тармагында өзүңүздүн баягы бир сөзүңүздөн карманган болчумун. Фейк аккаунттар боюнча, фейк аккаунттардын бардыгы сиздин өзүңүздүн жардамыңыз менен күчкө туруп бутка турган инсандар. Мага жеткен маалыматтар боюнча Бишкектеги канча интернет онлайн клубтар болсо, ошолордун бардыгында сиздин ошол баягы троллдоруңуз, ошол баягы президентке аттанган атуулдарды каралоо максатында, элге, журтка жаман көрсөтүү максатында гана пайдаланып атканыңызды, ошол эле инсандарды сиз курал катары пайдаланып атканыңызды эстен чыгарбаңыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамында жазылган ар бир жаран, ар бир атул өзүнүн жеке укугу менен, жеке мыйзам чегинде гана Кыргыз Республикасында жашоого укуктуу деген. Азыркы силер алып аткан, силер кабыл алган мыйзам бул легитимсиз, мыйзамсыз. Жалпы журтка кайрыларым, бул мыйзамды кабыл албоого,
колдоо көрсөтпөөгө мен чакырамын. Себеби бизде легитимдүү парламент, легитимдүү президент жок. Качан гана легитимдүү президент келгенде, легитимдүү парламент келгенде гана биз чыныгы Кыргызстандагы жанагы айткандай президенттик шайлоо өткөндөн кийин конституциялык реформа өткөрүүгө биз укуктуубуз. Азыркы болуп жаткан саясий окуялардын бардыгы мыйзамсыз. Рахмат. Урматтуу кыргызстандык туугандар, боордоштор, мен дагы кыскача айта кетейин. Биз да ошо кол топтоп жүргөн кезде бул эжелерге зордук зомбулук кылып, буларды колунан телефон алып талкалап, жыгжыңдатып, түртүп, бирөөсүн жаакка чаап ийе турган болуп, ушундай бир зөөкүрлүк ишти кылган балдар. Жана биз кол топтоп жүргөн күнү дагы бизге келип алып, колубузга бланканы жула качып, силерди садыр түбүңөргө жетет. Түрмөдөгүлөр чыкты. Ошолор өздөрү айтты, зектер чыкты. Силерди союп кетет деп. Анан ушул жигиттер эмне үчүн бизден кечирим сурабай кайра Орозайымдан кечирим сурасын дешет. Уялышпайбы? Алар билди, ошо 30 000 кол топтоо мыйзамда бар экенин билишти. Туура эмес иш кылгандарын билгенден кийин эмне үчүн бизден кечирим сурабайт? Ушу биздин таламыбызды талашып сүйлөп чыккан ушу чычкандай Орозайым кызга кайра уялбай келип кечирим сурагыла деп атасыңар. Орозайым ушу энелердин таламын колдоп сүйлөп чыкты. Керек болсо силер кечирим сурашыңар керек. Силердин кылганыңар Аллахтын алдындагы да туура эмес. Силердин да энелериңер бар. Силердин да энелериңерди бирөө ошентип жыгжыңдатып, мыйзам жолунда иш кылып аткан болсо, түртүп, сөгүп, сөздөсө кандай болосуңар? Силер кечирим сурашыңар керек болсо. Бул балдар эмне үчүн 3 күндүк срок берет? 3 күн срок берсин, чимкириктерге суроо берсин. 3 күндө кеп келе деп. Уаңар мүнөтүңөр бүттү деп. 3 күн срок берсин Райым миллионерге. Тök міне қағазынан ақчаны деп. Уялбастан ушу чычкандай кызга 3 күн срок берип атасыңар. Эмне кылганына суроо эме берип атасыңар, кечирим сураттырып атасыңар. Зектеп канча деген адамдар айтып атат. Бардыгын соттойсуңарбы? Бардыгы алыңар жетеби? Барды кыргыздар соттогулу? Элдин баары айтып атат, зектердин заманы башталды деп. Токтоткула ушундай зомбулук көрсөткөнүңөрдү, ушундай зөөкүрлүгүңөрдү. Кыргыздын уулдары да силердей болобу? Assalamu alaikum урматтуу жердештер, урматтуу достор, урматтуу колу кошуна, тууган урук, баарыңыздарга салам. Биз бүгүн бул жерге эмнеге чогулдук, эмне максат менен чогулдук? Ошону мен ошол нерселердин башында болгон адам катары, ошону көргөн катары айтып өтүп кетпесем болбой калды. Бул кечеги айткан зек деген сөз каяктан чыкты, ошол боюнча да айтып кетпесем болбой калды. Биринчи могу жерде мени тааныган болсоңуздар, айтасыздар, мен биринчи Бакайга кайрылуу жасагам. Ошол кайрылуудун жыйынтыгы чыкпай калган кесебеттен ушул болуп атат да. Бакай чыкты да могу жерде сен эрге тийишиң керек деп бирөөнүн кызын шылдыңдап каткырды, күлдү. Бир эркек чыгып бирөөнү бир нерсе деп койбодуң ошол жердечи. Анын артынан келип биз отурдук, кайрылуу жасадык колдон келишинче. Ошентип жүрсөм мага кайсы күн болду сиздерге? Ошол күнү мага звонок, обедте звондашты обедте эле. Мен алыс элем. Срочно Добрынский метрого балдар келиш керек. Ошондой ызчуу болуп атат депчи. Мен келгенимде уже балдар кетип калган экен. Ал жерде келсем мына жерде мына эже бар экен. Мына менин жанымда отурат эже. Бул эже бар экен, бул эженин жанында дагы бир аял бар эле. Бул аялды барып сурадым, эмне болду десем, телефон талкаланган. Эженин өңү боз, жанында бир эже отурат. Эмне болду десем, айта албады. Жүрүңүздөр анда офиске келейик, ушул жака штабка эле барайлык деп. Штабка келдик. Келди, мына жерде канча ызчуу болду. Эмне болду десек, камера жакшы телефон сынган менен талкаланып кеткен экен. Камерасы бар экен да. Бул ал жерде метродон чыккан жерде Добрынскийде камера турат, ал жерде дагы. Ал жерде бул эжелерге кол чогултуп атканда, албада келип силер мыйзамсыз жана кылтасыңар, силер Садырга каршы чыгып атасыңар, Жапаровго каршы чыктыңар деп буларга азылган. Иши ал жерде адамдар келип кол коюп берген, кол койдурбастан бири-бирден жетелеп нара алып кеткен. А бул эжелер эптеп кол койгондор болгон ал жердечи. А бул эжеден жини келет да, видео тартат, ушундай болуп атат. Биз мыйзам жегенде кол чогултуп атсак,
Булар бизге каршы чыгып ушундай кылтат деп видео тартканда бул эжени көрүп калат. Ал баланын жүзү турат, ал баланын видеодо турат. Ал бала келип туруп эжеге азылган, мындай кылып туруп. Азылганда эже качкан, телефонго тийген, эже мына жерине тийген, эже чөкөлөп кеткен. Телефон талкаланган, мейли. Бул жерде бул эженин аял киши экен, кармай ойлогон, мына жерден кармап туруп сүдүрөп кеткен баягы балачы, ал видеодо. Эми мен мына видеону көрүп аткандарга айтарым, мына видеону мен досторум дагы көрүп атат, мен туугандарым дагы көрүп атат, Кыргыздын аксакалы дагы жашы дагы көрүп атса айтам. Ошол жерде сенин энеңи мен сен энең уруп жыгылгандан кийин сүдүрөсөм, эмне кыласың? Кайрылуу жасайсыңбы, жасабайсыңбы? Анан мен Садыр Жапаровго кайрыларым. Анан бул жерде эң жана Камчыбек Ташиевге сизге кайрылайынчы биринчи. Az бүт бийлик сиздин колуңузда турат. Мындай айткандачы. Ошол жерде сиздин апаңыз болгондо жыгылганда мен сүдүрөп кетип атсам, мени эмне кыласыз? Сотко бересиз, эмне кыласыз? Өлтүргөндөн кайтпайсыз. Мен дагы ошондо апам болсо мен өлтүргөндөн кайтпайм. Биринчиденчи. Анан экинчиден кечегиде бул жерде уже биз чогулбасак болбой калды. Кайра ар нерсени кылтат. Кечеги жерде Садыр Жапаровдун мага эң обидно болгон жери Кылыч Шанаевди айтты да, бирок Кылыч Шанаевди айткан негизинде бул жерде Садыр Жапаровду билбейм мен же адашып айтып бердиби, же өзүн умный сезип бердиби билбейм го, мен айткан сөзүн айттым. Ал жерде эмне деп айтты? Базымчака Кылыч Шанаев жабылсын деп бут тосуп атат деди. Ал бүтүн Кыргызстандын активдүү колдоочусу деди. Эмне обязательно бүтүн Кыргызстанга тийиштирип өтүш керек ошонун баардыгын? Кечеде келип туруп, Мадмаровга бул жак эл менен жолугушууда болгон нападение болду. Эми болбой калды эле. Орозайым Норматова чыгыптыр. Кече бирөө чыгыптыр, 3 күн срок. Сен срок койгонда кимсиң сен? Срок коесуңбу? Ошол жерде баягы энени сүдүрө урган балага кой. Сен 3 күн ичинде келип кечирим сура деп. Карындашым Кыргыздын кызын сен эргети деп шылдыңдадың деп туруп, ошого кой срогуңу. Биринчи келип туруп. Мына жерде мен Садыр Жапаровга дагы бийликте отурушкан. Камчыбек Ташиевке дагы кайрылам. Если эл тополоң болуп, көтөрүлүп, эки жак болуп кырылыш атаган болсо, биринчи кезекте быйылбы, эмики жылыбы каалабайсыздарбы? Чыгып келип мына жерге элди экиге бөлүнүп атасыз мына жерде. Шайлоо таптаса өткүзүп кой шайлоодо. Биз шайлоого өзүбүздүн укугубуз менен барабыз, шайлайбыз, кетебиз. Ал эмне барып туруп ал жерде балдарын бирөөнү урат беле. Кече жерде биз кече балага кайрылуу жасадым, чыкпай калды. Анан ошол мына эжен урган бала кече эфирде отурган экен. Айттым, мени кошкун, экөөбүз сүйлөшөйлү дедим. Биз урушпайбыз, талашпайбыз, жөн эле сүйлөшөйлү. Жазып аттым, кошпойт. Эгер Орозайымды биринчи сотко деп баягы бирөө берипти, ким берем деди айткандай. Бере атабыз мен биринчи айтайын, бул уруш эмненин негизине чыккан? Биринчи Бакайды берсин. Экинчи баягы энелерди урган баягы баланы берсин. Анан үчүнчү Орозайымды берсин, биз ушту апарты жытлап алып беребиз ошол жерге. Биринчи ошолар берсин биринчи. Кайсы адам, жөнөкөй мусулман адам. Жөнөкөй адам ким энени ура силе Орозайым кайрылуу жасаганда кайрылуу жасайт белеңер, жасабайт белеңер. Энеңер болгондо жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер. Керек болсочу. Жасабайт элеңер, уруп өлтүрөт элеңер силер. Мен дагы ошондой уруп өлтүрөт элем ошончу. Ошондо бул жерде кайрылуу болгон. Эми 3 күн сурак бердим. Сурак бересиң, ошол ургандарга сурак бер. Сурак бересиң, 120 отурат ана жерде, кетпей эле ошол боюнча. Ошолорго сурак бер, мынча күн ичинде кетип кал деп. Сурак бере турган болсоң. Кел ал 3 күн ичинде сурак берем. Кечирим сура. Эч ким кечирим сурабайт сен. Кечирим сурат сен. Сен суратасың, 120 кечирим сурат. Чөкөлө. Анан алып кел. Болбойт. Мурунку мыйзам дагы болот. Муну дагы элге тандоо коюп атат. Президентти тандайсыңарбы же депутаттык тандайсыңар деп. Эл бүттүк президентти тандайм деп айтат. Ал тандоодо эмес. Көрдүңөр биринчи. Булар болгон президент деген сөз менен эле элди ичинде эч кимди оккан жок. Ичинде толгон токой жатат. Садыр Жапаров президент болот эмеш, бунун айтымы боюнчачы, өзүн 16 жылга, биринчиси 6 жыл кийинкиси 5 жылдан 16 жылга шайлана деген. Бүт министри бүттүгүн Садыр Жапаров коет экен, өкмөт эч нерсе койбойт экен, депутаты. Аны ага жооп деле бербейт экен. Бир нерсе жооп бербейт экен. Президент мөөнөт бүтүнөйүн. Ушундай закон болобу? Кече Текебаев закон айтат. Ол жерде бирок депутат урдаза, депутат жезе алып барып камаган мыйзам. Өстөр мыйзам күнөөлүү бем ошол жерде. Иштеп эч кандай күнөөсү жок мындай айтканда. Эми ал мыйзам кичине жана жерлери бар, бирок
Сразу алмаштырып, оны алмаштырыш керек. 7-ші депутаттар келет. Кечегде элдин улак ишенбейсе, бүттүн тындарга кууп жүрдү ар жакта. Эми кайра ушулар жаза албайжамды. Бир шайлоо таза. Мен шайлоончу кандай сөзүн өткүзө бергиле. Биз могу жерде аракетибизди кылабыз. Элчиң. Несен бүтүрө албайсың могу жерде. Бүт кашасы чыгып атат. Эми могу жерге энелер казылып. Эй, токто. Мен ушул эженин озуна чыккан жок. Ушул эжен ушул жерге келип туруп айтты ошо күнү. Бул эже айтты. Мен Кудайга салдым onu dedi. Kudayga saldım, jaspayım dedi. Çıkıp alıp 3 gün sürok, ben 3 gün içinde arız yazam deydi. Yine keltekçi elinden bana gereği yok dedi oşun dezince. Kudayga saldım oşun dedi. Sana bir çak yük var, alıp bir giy olacağını.